Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта 9 май жеңиш майрамына арналып уюштурган турнирде кайсы команда канча жолу жеңгенин айтып беребиз. Көк Бөрү Федерациясынын сайтындагы маалыматка таянып бул рейтингти түзүп жатабыз. Алгачкы жолу бул турнир 1997 жылы уюштурулган. Анда биринчи орунду Манас Талас командасы алган. Финалда Манас Талас жааты Көк Жал жаатын 4-3 эсебинде уткан. Андан кийинки турнирлер тууралуу маалымат жок. 2013 жылдан бери гана бул мелдештин жыйынтыктары бар. Сюрприз! Эки эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Ошондон бери ынтымак 3 гана жолу чемпион болгон. Бул жылдагы жеңиштен тышкары Таластын командасы 2014 жана 2017 жылдары биринчи орунду ээлеген. 2014 жылы Талас финалда Бөрөлүүнү 4-1 эсебинде уткан. Ал эми 2017 жылы ынтымак Биримдик аюуну 1-0 эсебинде артта калтырган. Достуктагы жеңиш кубогун 3 жолу жеңген. 2018 жылы Ош облусунун командасы финалда ынтымакты 3-2 эсебинде уткан. Бир жылдан кийин бул эки команда кайрадан финалда кезгелип, кайрадан Достук 1-0 эсебинде жеңишти майрамдаган. 2023 жылы Жалал Абадта өткөн турнирде дагы Достук биринчиликти алган. Анда Сарыөзөндү 9-3 айырмасында уткан. Сарыөзөн командасы болсо 2015, 2016 жана 2022 жылдары бул турнирде чемпион болгон. 2015 жылы Сарыөзөн чечүүчү оюнда Достукту 7-3 эсебинде утса, бир жылдан кийин финалда кайрадан Достукту артта калтырган. Ал эми 2022 жылы Баткенде өткөн турнирдин финалында Чүй облусунун командасы ынтымакты Булеттер сериясынан кийин утуп алган. Ошондой эле 2013 жылы бул турнирде Суусамыр командасы утканын айтып кетели. Демек 9 май турниринде бардык командалар бирдей жеңишке ээ болгон. Талас командасынын оюнчусу Эрсултан Айдаркан уулу шахмат аргымагынын тарыхы тууралуу айтып берди. Эми башынан баштаганда шахматты ошо бир Таласта акелештик болчу. Ошо кишилер артты көр дегенден барып минип көргөм. Минип көрсөм эле өзүнүн эмеси бар экен, кичинечи. Чыгып бар экен аттын. Кышта эл өкмөттө ойнора чаптык. Анан кийин жазында Ош Талазда оюну болду. Ошо жерге алып барып чаптым. Ошол жерден атактуу Ахиллес деген атыбыз бар ынтымак командасында. Ошол ат менен ала албаса да жакшы тиреш болду. Анан эми эмесинде 31 ошол жылы 31-инде мага ат жок болуп калды. Анан ошол атты алып келип чаптым. Жакшы результат, жакшы эме берди да. Эми бүт аттардын минус жагы бар да. Төп келишкен мен билгенден ушу ынтымак командасында Эбро илгери кабыл алдына БТРден Урмат Мусаев деген байкебиз чапчы. Ошолорду гана билем да, бүт жагы келишкен. Андан бөлөк аттарды мен түр тарабы келишкен деп айта албайм да. Бирөөнүн турганы жакшы, сыртта оюн начар. Бирөөнүн сыртта оюн жакшы, бирок турганы начар да. Ортодон алат, бирок чабуулга бара албайт да кээ бир аттар. Бул кортежде эле ушул чабуулга бара албаган аргамактардын катарын бир аз иштесе чабуулга да болот да. Бул эми казанды толук үйрөнүп, эми казанга толук сайып иштетип, ушу менен иштесе үйрөнсө болот да. Бул эми күлүк да алардан салыштырмалуу көбүнө.